Biz zorluk karşımız. Баткенде жаңы муун жаркын келечек жана таза муун коопсуз келечек аталышындагы жаштар форуму өттү. Иш-чара жаштар арасында зордук-зомбулуктун жана баңгизатка көз карандылыктын алдын алуу, ошондой эле коомдун коопсуздугу боюнча жигердүү жарандык позицияны өнүктүрүү максатында уюштурулган. Жаңы муун жаркын келечек, таза муун коопсуз келечек деген аталышта ушул жаштарга багыттап, ушул жаштар арасында анын ичинде ушул мектептин 10-11 бүтүрүш класстарынын окуучуларына жана колледждердин студенттерине арнап багыттап ушундай кылмыштуулуктар, баңгиликти, радикалдык экстремизмди алдын алуу боюнча ушул Форумдун жүрүшүндө жаштар арасында кылмыштуулуктун алдын алууга багытталган театрлаштырылган көрүнүштөр тартууланды. Терс көрүнүштөрдүн алдын алуу боюнча тийиштүү адистер пайдалуу кеңештерин айтышты. Biz aybay, taşkor, haydiyer. Жақындар ұса көңіл бұрбай қалдық. Ата-енені сыйлау, мұғалімді сыйлау, ұлыны урматтоо деген бізде жоқ болып жатыр. Бұл форумға келіп, біз өзімізге көптеген пайдалы маалыматтарды алдық десек болады. Буллингке қаршы күрөшүү, анан ошол болгон нерсени убагында мугалимдерге же ошол башка адамдарга убагында жеткирүү, кеңешти жеткирүүгөн болсок, аягында жаман нерсе болуп кетишин дагы көрдүк. Сиз айткан насааттар өтө маанилүү деп ойлойм. Себеби алар айткан нерсе мен өзүм үчүн ал бир сабак болду деген сөз. Жакшы жолдо жүрүү, жаман табиатка кошулбоо, жакшы окуу негизги сапат, негизи максаты жакшы окуп, ата-эненин жүзүн жере каратпоо. Иш-чарада билим, спорт жана ишкердик жаатында ийгиликке жетишкен жаштар өз тажрыйбалары менен бөлүшүп, ийгилик сырлары тууралуу айтып беришти. Бул форумга мен жаштарга мындай пайдам тийсин деп келдим. Анткени өзүмдү дагы азыр жаш эле элестетем. Анан алардын убагында кандай керектүү нерселерди, мага жетишпеген нерселерди ошолорду жеткирип берейин деп келгем. Форумдан күтүүлөрүм бул эң башкысы пайдалуу болсом эле болду. Өзү үчүн жаңы түшүнүктөрдү, жаңы инсайттарды деп койсом болот, алып кетсе болду да жаштар. Эркин сүйлөш керек, эркин билиш керек, эркин өзүнүн оюн айтып, эркин мындай алар пример болгон, аларды мотивация кылган адамдар сүйлөп берсе, алар угушат да. Милициянын демилгеси менен уюштурулган бул форум жаштарга пайдалуу маалымат берип, аларды туура жолго багыттап, келечекке шыктандырган маанилүү аянтча болду. Сиздерге эч ким ишенбесин. Бир гана сиздер өзүңүздөр ишениңиздер, сиздер дайыма Аллахыма ишениңиздер. Сабира Бакирбек кызы, Салам Медиа, Баткен.